Тарбиялык сабак 10-Б класс. Мугалими Бердиева Бурулай. Сабактын тиби жаңы материалды өздөштүрүү. Сабактын усулу интерактивдүү ыкма. Сабактын жабдылышы план, конспект, сүрөттөр, макалдар, техникалык каражаттар. Саламатсыңарбы окуучулар? Биздин бүгүнкү тарбиялык сабактын темасы 1-октябрь эл аралык карылар күнү. Сабактын максаты: 1. Ата-энени, улгайган жаштагы адамдарды урматтоого, сыйлоого үйрөнөсүңөр. 2. Билим, билгичтик, көндүмдөрүңөрдү өнүктүрөсүңөр. 3. Ата-энесине, улгайган адамдарга жардам берүүгө, боорукерликке тарбияланасыңар балдар. Балдар, мен силердин баарыңарга бүгүн сабакта жагымдуу маанай каалаймын. Сабактагы алтын эрежелер менен таанышабыз. Бири-бирибизди көңүл коюп угабыз. Сабакка активдүү катышабыз. Сабакка кечикпей келебиз. Анда балдар, сабакка даяр болсоңор, сабакты баштайбыз. 1-октябрь эл аралык карылар күнү. Бул күндү 1990-жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Карылар күнүн белгилөөнүн максаты дүйнө коомчулугунун улгайган адамдардын көйгөйлөрүнө жана алар муктаж болгон нерселерге көңүлүн бурдуруу, карыялардын коомчулукка керек экендигин түшүндүрүү аркылуу аларга колдоо көрсөтүү жана демографиялык өсүү тууралуу маалымат берүү балдар. Ошол мезгилден бери Кыргыз жеринде да бул күн кызуу белгиленип, жаштар жана улуу муундун өкүлдөрү улгайган адамдарга өзгөчө урмат-сый көрсөтүп, жылуу сөздөрүн арнап, ден соолук тилеп келишет. Адамдын өзү карыса да, сөзү карыбайт. Балдар, Кыргыз элибизде улууларга, карыларга аталган атайын ушундай накыл сөздөр бар экен. Биз ар дайым аларды сыйлашыбыз керек, айтканын угушубуз керек. Үй-бүлөдөгү ар бир бала өз атасын улуу адам катары сезет. Анткени атаңар силерди тоюнтат, кийинтет, тарбиялайт жана окутат. Жылуу жумшак мамиле кылып, силерге камкордук көрөт. Ал эми апаңар болсо, силерге мээримин төгөт. Ошондуктан ата-энеңерди, улууларды ар дайым урматтап балдар, сыйлай билгиле. Жаш кезде берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү деп айткан балдар. Анткени жаш мезгилде баарыңарда күч-кубат аябай энергияңар толуп ашып-ташып турса, карыган мезгилде бул энергиялар жоголуп, бара-бара жумушка жараксыз болуп калышат экен. Бул сүрөттө мына силер көрүп тургандай эле Атайын Мегаком компаниясы уюштурган иш-чарада карыяларга өзгөчө камкордук көрүп жатышат. Нускалуу карыя болбой, ыймандуу жаш болбойт деген балдар. Анткени карылар улам муундан муунга өзүнөн кийинки урпактарга өздөрүнүн акыл-насааттарын айтып отуруп, ыймандуу жаштарды, билимдүү жаштарды балдар тарбиялап келишет. Бул сүрөттө дагы биздин апабыз жана улууларга атайын иш-чараларда кабыл алынган сүрөттөрдөн мисал келтирдик. Карысы бардын ырсы бар деп айтышат. Анткени бардык элде өзүнүн тарыхын, элдик оозеки чыгармаларын муундан муунга сактап келген карылар болот эмеспи балдар? Ал эми бул сүрөттө ошол эл аралык карыялар күнүнө карата биздин апаларга арналган гүлдесте белектеринен тартылган сүрөттөр балдар. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деп айткан. Бул макалдын мааниси кандай экен балдар? Жаштар келсе ар дайым жумушка болсо, ал эми карыялар келгенде ашка болот, ашка барышат дейт. Карысы бардын ырысы бар. Мына балдар, көрдүңөрбү сүрөттө биздин жаштар жана карыялардын биргеликте кол кармашкан сүрөтү.
Мына балдар, бүгін біз сілер менен сабақта аз да болсо карыялар күнүнө карата тарбиялык сабакта маалыматтарды алдык. Эми өзүңөрдү текшергиле. Балдар, карыялар жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Экинчи, улууларга кандай мамиле жасоо керек? Эми үйгө тапшырманы дептерге жазабыз. Карысы бардын ырысы бар деген темада жакан дил баян жазып келесиңер. Балдар, баарыңарга сабак түшүнүктүү болгон болсо, саламатта баргыла.